Кесиптештер тарабынан мыйзамдын аткарылбашы боюнча, мыйзам бузуучулук боюнча 90% бир ойду айттыңыздар да. Эмнеге аткарылбайт, эмнеге 10 жылдан бери бул ишке ашпайт деп. Негизинен биз акыркы убакта ушундай өнөкөт таап алдык. Сот реформасы деп Кыргызстандын, кыргыз элинин менталитетине туура келбеген нормаларды киргизип алып азыр кандай кыйналып атабыз. Мен сот департамент стат секретарына суроо бергим келбейт. Бул кишилер чарбачылык иштерди аткарат. Албетте булар чечпейт бул маселени. Бул сот арачалары дагы чоң институт. Азымыкты Өспөш кеңири түшүндүрдү. Эгерде биздин мамлекеттин менталитети туура келсе, чындыгында укук сакталышына чоң өбөлгө түзө турган институтта. Ошондуктан сотту азыр бу жерде бизден эң тажрыйбалуу судьялар отурат. Мен үчөөнүн тең оюн угуп койгум келет. Себеби кече УК, УПК гражданский кодекстерди кабыл алып атканда сот системасынын мен алсыз деп айтпайм, кайдыгерлигинен ушу бүгүнкүдөй мыйзамдар кирип кетип, мына өздөрүңүздөр кыйналып атасыздар. Сиздер дайым оюңуздарды билдирип жүрсөңүздөр. Сот арачылары кирсе, бизде иштеп кетеби? Панфилов району, Актала районуна окшогон бири-бирин жет атасына чейин тааныган жерлерде сот арачыларын кантип түзөсүздөр? Ошолор кийин кандай эффект берет? Ушул боюнча үчөөңүздөр тең оюңуздарды айтсаңыздар, тартынбай. Себеби биз азыр бул мыйзамды эртеге кеч кабыл алабыз. Сот реформасын алганда ремонттор жүргүздүңүздөр. Буну эсепке албай туурабы? Азыр ремонт болгон зданияларды кайра бузуп, жаңы салып, кайрадан дагы жүргүзөсүздөр. Канча деген кесепеттерге алып кетип атат. Канча деген каражат мамлекеттин бюджетиге турат. Ошондуктан бул маселеге биринчи сот системасы, экинчи прокуратура терең көңүл буруп, оюңуздарды так айтышыңыздар керек. Ошого соттагы прокурордун орун басары да отурат. Оюңуздарды кыскача айтып койсоңуздар. Жооп бересиңер, оюңарды айтасыңар же кандай? Жок, тияктан суроо берип атат, мени карабаңыз. Курмангулдук турчумда суроону кимге берет, тактап коюңузчу. Жогорку соттун судьялары отурат, замдар отурат, баш прокурордун орун басары отурат. Бардыгын оюн билгим келет да, кыскача гана. Эртең иштеп кете, биз ушунча расход менен киргизсек. Сот бийлигинин өкүлдөрү жооп берет го. Биз 6-чы маселе боюнча жооп берели. Нурлан Касымбаевич мындай да, оюңузду гана сурадым эле да. Иштейбиз, бул боюнча баш оорутуп атасыздар да. Суд присяжных кылса кандай болот? Адам укугу анткенде бизде корголот деген сиздерде көкүрөктө ой да. Ошол ойду сурадым эле, макул эми жооп бергиңиз келбесе мен кыйнабайын. Урматтуу кесиптештер, эгер булар алып койсо бүгүн күн тартибинен кийинкиде аталган жетекчилердин бардыгы келип бизге ойлорун айтсын. Эртең иштеп кетет деп гарант болуш керек чындыгында. Эгер бүгүн биз реформаны жыйынтыктайын деп калдык, зданиялар бүтүп калды. Аз талкалап кайра арачыларга кура баштайсыздар, туурабы? Жаңы здания эч жерде курулган жок, саналуу гана. Ошондуктан терең көңүл бура турган маселе. Менин да сунушум, урматтуу депутаттар, ушунча кемчилдиктерди айтып туруп, биз дагы принципке туралы. Добушта ошондой бололу, анан кемчилдикти айтып туруп колдоп коюп, кой басып кетпейли. Эгерде албаса биз каршы добуш берели. Рахмат.